Учурда кынабы кеңейип кеткен айымдардын көпчүлүгү чка палочканы, мончок дарыларды, гелдерди колдонуп же операция кылдырып тарытууга аракет кылып жатышат. Чын эле айтылгандар жардам береби? Бул тууралуу интим гимнастика тренери Асель Шершебековадан сурап көрдүк. Чка палочканын дагы зыяндуулугу, мисалы, чка палочкадан сырткары бизде баягы virgin gel деп дагы толтура эмнелерди айтып атышат да. Чка палочканын составында бүт баарын табигый чөп деп жазып коет. Булар деген эптеп товарын өткөрүш үчүн жазып коюп атат. А бирок аны карай келе турган болсок, анын ичинде эң коркунучтуу ошо ачыкташ бар да. Ачыкташ деген баягы ал мончок дары деп сатылып атат го. Ошол мончок дары деген да ичинде бар ал ачыкташ. Ал ошол жерди күйгүзүп аллергия кылып жиберет да. Күйгүзүп аллергия кылып шишитип жиберет. Ошол шишитип жибергенде ойлойт, тарып калды деп эмне кылып атат, бирок ал аллергия болуп атат ал жер. Ал деген жумшак этке тийгенден кийин аллергия болгондо эми элестетебиз да, канчалык деңгээлде зыян болуп атканын бизгечи. Ал убактылуу бир эле ошол бизде кыргыздардын дагы бир нерси бар экен да, кыздардын оңой нерсеге, мындай бат болгон нерсеге кача берет экенбиз да. Мисалы, чка палочканы шак барасың да, бир жолу айландырып койсоң, баасы да арзан, айландырып койсоң болду, шишип кетип бүттү, тарып калды. Бизге ал негизи жетиштүү эмес да. Бул чка палочканы аны мейли айландырып аны шишитип койдуң, а бирок ошол учурда сенин өзүңдө эч нерсе сезим жок болуп калат. Бул деген бирөө үчүн жасалган нерсе болуп калат да, эркек үчүн эле. А бул деген жыныстык катнаш деген биз үчүн дагы керек да, мисалы аялдар үчүн дагы керек. Ал деген биз оргазм албай турган болсок, бизде токсин, уулар деген сыртка чыкпай калат. Калуу деген такыр жоголот аны алгандан кийин. Аны эми элестетиңиз. Бул өзүңдөгү калуу жок, просто ал эркекке деген өзүңүн эркектин оргазмын алгандан да аялдын оргазмы эркек үчүн маанилүүрөөк да, пайдалуураак. Алар аялдардын оргазмынан эркектик сапаты көтөрүлөт да, өсөт да, кадимкидей. Алардын мен деген алардын эркектик сапаты, эркектик касиети аялдардын оргазмынан болот. Аны эми эптеп эле тартып коюп эле куп-курак болуп калат, ал кургатат, жатында кургатып жиберет бара-барачы. Ал баягы эстроген гормон иштөөсүн, башка иштөөнү наоборот мындай алсыратат да. Ушунчалык зыяны күчтүү. Ошол эле учурда аны жасагандан кийин, аны ичине салгандан кийин элестетсең, кислотаны канатат, ал терини да күйгүзүп жиберет. Күйгүзүп кан менен эми аралашып кетет. Канга, организмге аралашкан эми элестетебиз кандай уланат да. Башка биздин оорулардын эшигин ачуусу мүмкүн да. Башка органдарга да зыян келүүсү мүмкүн. Ошон үчүн биз андай нерсени такыр бул табигый жолдон өтөрү жок да. Мисалы, бул интимдик гимнастика деген сен эч бир денеңе бир нерсе салбайсың, башка кылбайсың. Просто сен өзүңдүн булчуңдарды иштетүү жолу менен гана баардык ооруларды биз алдын ала алабыз да. Алланын каалоосу менен, иншалла. Азыр мончоктары деген чыгып аябай популярный болуп атат. Бул деле мындай зыяны жок деп сатып атышат. А бирок анын зыяны жок деп сырттан карап эле болду, зыяны жок экен деп эле барып эле бирөөдөн угуп эле колдоно бербейбиз да. Анын составы биз үчүн маанилүү. Аны карашыбыз керек. Анын составы эмне? Бул деген медициналык талаптарга жооп береби? Анын кимдер карап, кимдер аны жасап, кандай салынып атат? Аны салгандан кийин ачык эле пакетке салып эле, мисалы, берип коет, ал пакеттен алып эле сен жыныс органыңа саласың. Ал деген канча колдон өтүп атат, мисалы, бул деген өтө мындай кооптуу да. Анын составында дагы ачыкташ бар үчүн аны кынапка салганда күйгүзүп терини шылып түшүрөт. Биринчи териничи. Ал терини шылып түшүргөндөн кийин биз түшүнсөк болот да. Андан кийинки коюп атканда эмне болот атат ал жерчи? Андан кийинки коюп атканда эмне болот? Ошол маанилүүсү. Аны бир нече жолу коет да, мисалы, айлап коет. Мен ошол таң калганым, ушул ички терини сразу күйгүзүп түшүрүп аткандан кийин муну эмне составында бар десек көрсө, ачыкташ бар экен. Мында дагы чка палочка сыяктуу ачыкташ бар. Бул ачыкташ күйгүзүп ошол жерди мындай шылып түшүрөт да, кабатын сыйрып түшүрөт. Ошон үчүн биз бул жерде сөзсүз аны мындай текшерүүдөн өткөн, бир талаптарга жооп берген, медициналык талапка жооп берген нерсени, биздин деген бул назик органыбыз да. Бул аялдардын деген эң назик орган, бул маани бере турган, өтө бир абайлап
бизди эркек менен аял деп бизди ажыратып турган бир органыбыз болгон үчүн ал жерде кан айлануу жакшы болбой, болбосо бара бара биз маткадан ажырай турган болсок, кадимки эркек сыяктуу болуп калат аялдарчы. Эркек сыяктуу ой жүгүртүп, жанынан кийимдеринен да эркектин жыты чыккан сыяктуу жыттар чыгып башкача болуп өзгөрүп баштайт да, гормондор өзгөрүп баштайт. Ошон үчүн биз деген бул назик органыбызды кичине болсо дагы бир акыл менен карашыбыз керек да. Жөн мындай жөн эле мамиле кыла бербешибиз керек ошол эмнегечи, органыбызгачы. Мисалы, эгерде колдонгондор бар да, буга чейин колдонушта, анан алар эмне кылып кайра дарыласа болот? Мисалы, азыр алардыкы күйүп калды да, сиз айтып атпайсызбы? Эмне кылса болот? Жок, алар күйүп калган жок. Аларга мындай билинбейт, бирок зыяндуулугу бара-бара билинет. Ал сразу эле мен өзүм дагы бир уктум муну, угуп, анда көп болду да. Биринчи пайдаланып көрөйүн, мактап атат деген деп айткандан бир жолу пайдаланып көрдүм да. Көргөндө эле мен ошо тери шылынып эле түштү да. Кадимки жумуртканын эмнеси, сырты сыйрылган сыяктуу түштү. Мен сразу ошол заматта токтоттум да. Демек, муну деген ойлонуу керек да. Бул эмне үчүн терини мынчалык деңгээлде күйгүзүп атат деп, анан мен аны изилдеп көрсөк, ушундай бар экен составында. Анан ошондон кийин мен такыр эми аны көп адамдар колдонот. Эми уккандар балким, мен ойлойм, мындай арылат ал нерседен деп, жага эч нерсе дей албайбыз да. Мисалы үчүн аларга азыр билинбеген менен кийин оорубаш үчүн биз эч кандай азыр жардам бере албайбыз, аларга. Анча мамлекеттик деңгээлде боло турган нерсе да, бул адамдар үчүн кам көрүү керек да мамлекет деген. А негизи медицина уруксат береби ошого? Медицина уруксат бербейт. Медицина эч качан сырттагы нерсеге уруксат бербейт.